Могу жер самудун алкындысы жылынчы колдон чыгат. Числосун карап койсоңуз, числосун ошонун. Азыр ошонун числосун карасак, бул деген аябай пат тема менен сандан санга улантылып жазылган макала, чоң аябай. Чоң темада. Асаба 1-15, 22, 29 ноябрь 96-жылы чыккан. 96 чыгыптыр. Бул 98ге чейин чыккан экен да. Чойна кенке чейин чыгыптыр да ошондо. Чойна 98 жазды. Бул деген негизичи бул жакта карасак, мисалы бул Кыргызстан маданиятына чыккан макалалар 91-жылда. Ал Кыргызстан маданияты жөнүндө бирок ал убакта экономика основной эле бул аканын өзгөчөлүгү ушул экономиканы жазган болду да. Экономика саясий салага чейин деле Кыргызстан маданиятында аябай жакшы маектер уюштуруп келген да, ошол кезде эми ал экономиканы көбүнчө баягы коомдук популист катары. Коом ичинде резонанс жараткан маселелерди көтөрүп, ошол кезде баягы 90-91 жылдарда СССР кулап Кыргызстан өз алдынча болуп аткан учурларда чоң маселелер ошол жакка жазылган. Кыргызстан маданиятына. Негизи мына 91 жылдан башталып атат, анан кайра эме Асабаныкы азыр бул жерден карайбыз. Асаба кайсына? Асаба мына биринчи макала орусча талкалоо, кыргызча талоо же немисче приватташтыруу деген макала. Бул дагы сандан санга чыккан, бул деген 96-жылы жок. 96. Асаба приватизациянын убагында жазыптыр, түшүндүм. Асаба 19-26 июль 96-жылда. 96-жылдан баштап чыгып атат да булар. Анан ошондон баштап 2008-ге чейин бардык. Эме. Анан могу эң мыкты адабиятчылар үчүн, бул жерде биз экономика, саясат тууралуу айта бербейли да. Эң мыкты үлгү боло турган адабиятка, маданиятка тиешелүү макала Алас кезинде чыккан, Абадай жеңил суудай шар жоке деген макаласы деп ойлойм да. Алас кезинде бул 2-3 санга чыккан. Жоробек Султаналиев деген убагында биздин муну билбей калдык, же балким менден башкалар билер мүмкүн. Мыкты акын, мыкты адабиятчы болгон экен да. Анан ошону эскерүү мемуар түрүндөгү макалада абдан жакшы, ушундай бир жылуулук, ушундай бир кусалык менен жазганда алынбайт. Анан мисалы үчүн калемдеш, замандаш адамдар бири-бирин ушундай эскерсе деп ойлойм да мен. Баягы жөн эле жакшы адам болчу, анан ак көңүл болчу, чогуу басып чогуу дегенден тышкары дагы, мисалы үчүн анын жазган эмгектерин кайсы жерде эмне кылып эс калтырганын, мисалы үчүн мындай чыгармаларын, анан өзүнүн чыгармачыл мүнөзүн салыштырып айткан нерсе керек да, туурабы? Биз баарыбыз эле айтабыз, бул жакшы болчу, жакшы кыз болчу, же жакшы жигит болчу деп. Андай эми жалпы сөз да. Бул жерде баягы ошол чыгармачыл адамдын мүнөзү, ошол баскан турган, анан жасаган мамилеси улууга, кичүүгө укмуштуудай жылуулук, укмуштуудай мындай күлкү, тамаша менен. Анан мен ушул макалалардан билдим да, Жоробек Султаналиев деген кандай адам болгонун. Мындай көрбөсөм, эч нерсесин окубасам деле, бирок мен үчүн ушунчалык эсте калды да. Анын эсте калган себеби эмнеде болуп атат? Алынбай экенин калемдин күчүндө болуп атат. Ошону ушундай кылып жазып берген. Балким ошол кишинин бала чакасы, неберелери болсо окур, ушунчалык. Чакыруу керек же? Жакшы жазылган макала. Чакыруу керек. Табыш керек, издеш керек. Эми келгендер болсо, жакшы болот эле. Жок, мен мен бул китеп тууралуу айтсам, бул эми баягы бир жагынан сүйүнүч менен шашылыш да чыкты да. Каражат табылып калгандан түшүндүм эже, просто ошо мына ошол Жоробекти атасы болсо, Жоробек аканын да өзүндө, ошонун да акенин да сүрөтү кирсе, сонун болмок экен да. Мен да көп китептерди ушинтип ойлоп койдум да ушул. Биз ошол Жоробек Султаналиевдин сүрөтүн 2007-жылы эле таппай койгонбуз. Мен азыр каяктан таппак элем. Түшүндүм. Анан ошол гезитке чыккан эле сүрөтүн таппай койгонбуз. Рахмат эже.